Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн силер менен турмуш тирчилик коопсуздугунун негиздери сабагын баштайбыз. Сабактын темасы бейтаныш кишилер. Анда сабактын максаты менен таанышып алалы. Силер бейтаныш кишилер жөнүндө маалымат аласыңар. Суроолорго жооп берүү менен ойлоруңарды айтып, сүрөттөргө карата сүйлөмдөрдү түзөсүңөр жана китептеги текстти өз алдынча окуйсуңар. Бейтаныш кишилер менен мамиле жасоодо эң биринчи орунга өзүңөрдүн коопсуздугуңарды сактоону үйрөнөсүңөр. Балдар, бейтаныш деген сөздү силер кандай түшүнөсүңөр? Анда ушул бейтаныш деген сөздүн синонимин табалычы. Чоочун, белгисиз, бөтөн, бөлөк. Демек бейтаныш деген сөз бизге тааныш эмес адам. Биз тааныбаган адам. Көчөдө эч качан бейтаныш кишилер менен сүйлөшпө. Чоочун кишилер менен эч жака барба. Автоунаасына түшпө. Алар сени түрдүү жолдор менен алдашы мүмкүн. Каалаган нерсеңди сатып берем десе да ишенбегин. Ойногондо, сейилдеп жүргөндө жалгыз калбаганга аракет кыл. Жалгыз жүргөн кооптуу. Эсиңе туй жана аткар. Эч качан подъездге, лифтке өзүң жалгыз чоочун тааныбаган киши менен чогуу кирбегин. Тааныш чоңдорду, досторуңду күт. Эгер сени күч колдонуп алып, качууга, урдоого аракет жасаса, мен бул кишилерди тааныбайм, жардамга деп кыйкыргын. Балдар, азыр биз силер менен ар түрдүү кырдаалды талдап көрөлү. Силер туура жолун тапкыла. Сенин жаныңа бир унаа келип токтоду. Ичиндеги бейтаныш киши, жетимсегинчи үй кайсы жакта? Билесиңби? Унаама отуруп көрсөтүп бербейсиңби деди. Сенин жообуң: А. Билем. 78 үй бул жакта. Макул, көрсөтүп берейин. Б. Ал үйдү билбейм. Көрсөтүп да бере албайм. Унаңызга да отурбайм. Балдар, кайсыл жооп туура деп ойлойсуңар? Ойлонуп көргүлөчү. Ооба. Ал үйдү билбейм. Көрсөтүп да бере албайм. Унаңызга да отурбайм деп жооп бергениңер эң туура. Экинчи кырдаал. Чоочун аял сени чакырып: досуңдун аты ким? Ал кайсы үйдө жашайт? Айтып берсең, мен сага бал муздак сатып берем, деди. Сенин жообуң: А. Анын аты Самат. Анын үйүнүн номеру 79. Б. Кечиресиз. Мен сизге эчтеке айтпайм. Мага бал муздакты ата энем сатып берет. Балдар, ойлонуп көргүлөчү. Силер эмне деп жооп берет элеңер? Туура, азаматсыңар. Кечиресиз. Мен сизге эчтеке айтпайм. Мага бал муздакты ата энем сатып берет. Бул туура жооп. Андан кийинки кырдаал. Сен үйдө жалгыз олтургансың. Эшиктин коңгуроосу шыңгырап калды. Ким бул деп сурасаң, мен поштоочу болом. Силерге кат алып келдим, деди. Сенин жообуң: А. Катты эшикке кыстарып коюңуз. Б. Эшикти азыр ачам. Балдар, ойлонуп көргүлөчү. Сен ушундай кырдаалда өзүңдү кандай алып жүрөсүң? Туура, катты эшикке кыстарып коюңуз. Балдар, эч качан өзүңөр үйдө жалгыз отурганда эч кимге эшикти ачпагыла. Бул сенин коопсуздугуң үчүн эң жакшы. Балдар аянтчасында өзүң жалгыз ойнобо. Эгер сага жакындап келе жаткан чоочун адамды көрсөң, тез арада өзүңдүн үйүңдү көздөй жөнө. Автоунаада сага кымбат баалуу оюнчук, телефон, таттууларды көрсөтүп, жүр менин унаама түш, мен сени ойнотуп келем деп айтса, эч качан андай бейтаныш адамдардын автоунаасына түшпөгүн.
үйүңдүн алдында сага акча, ар түрдүү белектерди көрсөтүп, жүр мени менен барып кел деген чоочун аял, чоочун эркектерге эч качан макул болбо. Эгерде үйүңө телефон чалып, эшигиңди ач дей турган болсо, анда дагы эшигиңди ачпагын. Эмесе балдар бүгүнкү өтүлгөн темаларды бышыктап алалы. Сенде ушундай учурлар болгонбу? Сен эмне кылгансың? Эмнеге эшикти чоочун кишиге ачууга болбойт? Балдар суроолорго ойлонуп, кайтарым байланышта жооп бересиңер. Силердин эң жакын адамыңар бул ата энеңер. Алар силердин коргоочуңар. Силерге ар дайым мээримин төгүп багат. Силер ар дайым ата энеңерге ишенгиле. Ата сыйлаган абийир табат, эне сыйлаган элге жагат. Ар дайым энеңердин, атаңардын айтканын уккула. Эгер силерде кандайдыр бир кырдаал пайда болсо, атаңар, энеңер менен кеңешкиле. Анткени силердин эң жакын, эң ишеничтүү адамдарыңар ата энеңер. Үй бүлө бул силерди түшүнгөн, силерди коргогон, силер үчүн кам көргөн кичинекей мамлекет. Кыргызда жакшы макал бар. Эненин көнү балада, баланын көнү талада. Силер балалык кылып ойноп кетип каласыңар. Же болбосо ата энем иштен келгичекти келем деп ойлойсуңар. Жок балдар, эч качан көчөгө, паркка өзүң жалгыз барбагын. Ар дайым ата энең менен, өзүңдү тааныган бир туугандарың менен бар. Досторуңун үйүнө барсаң да сөзсүз ата энеңе билдиргин. Өзүңдө болгон проблемаларды да жашырбай, ата энең менен сырдашкын. Анткени ата эне сени ар дайым түшүнөт, мээримин төгөт. Үй тапшырма. Китептин 52-53 беттерин окуп, түшүнгөнүбүздү айтып беребиз. Мен ата энеме ишенем деген темада кыскача эссе жазасыңар. Ар түрдүү кырдаалга карата сүрөт тартасыңар. Балдар, силерге сабак жактыбы? Саламатта кал.